Томас Бити 1974-жылы төрөлгөн. Дүйнөдөгү биринчи жолу боюнда болгон эркек киши. Азыр анын 3 баласы бар. Биринчи баласы Сьюзанды 2008-жылы төрөгөн. Сьюзандан 1 жыл кийин Аустин жана Ченсендерди төрөгөн. Томас 3-чү баласын төрөгөндөн кийин бала төрөгөндү каалабай калганын билдирди. Анын айтканына караганда, балдарынын паспортуна атасы деп жаздырган кыйын болгон. Томасты бала төрөөгө мажбур кылган анын аялынын төрөй албагандыгы болгон. Азыр алар Американын Аризона штатында жашашат. Чөйрөсүндөгү адамдар аларга жакшы карашат, бирок кээде интернеттен терс пикирлер алып турушат.